Бул жерде азыр эле мамлекетибиздин башчысы урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров, өкмөттүн жетекчиси Акылбек Жапаровдор, бул жерде райондун жетекчиликтери айтып кетишти. Чынында Кыргызстандын элине кабат-кабат майрам келип атат. Эртең Кыргыз Республикасынын эгемендик күнү 33 жылдыгын белгилеп атабыз. Октябрь айында Кара Кыргыз автономиялык областынын 100 жылдыгын белгилейбиз. Анан бүгүн бу жалгыз өрүктүн могу шаң кайган, керегеси кең, терезеси тең мектепти ачып атабыз. Мен жалпы айылдыктар, силердин балдарыңарды, неберелериңерди Айзат жетектеген мектептин мугалимдер, техникалык кызматкерлердин коллективтерин азыр окуп бүткөн бир кезде 70-80-90 2000 жылдагы балдар кыздарды азыркы эми окуп каткан, эми бүтө турган балдардын баардыгын ушул жакшылыгыңар менен куттуктаймын. Мен могу дастан курулуштун Нургазы мырзаны бүт прорабтары менен, жумушчулары менен чын дилимден, архитектор долбоорчулары менен чын дилимден куттуктайм. Бүтүн иш өтө татаал. Мен өзүм 700 квартира салган кишимин майыптарга, 4 этаж, 3 этаж ишканаларды республикага салган кишимин. Мен курулуш эмне экенин жакшы билем. Бул жерди салдыңар, тазаладыңар, жуудуңар. Мына бүгүн могу жерде буюрса жакшынакай иш чара өтүп атат. Максат мырза райондук элге билим тарабын белгилейт экен. Мен уккандан Турсбек мырза айыл өкмөтү, бу жерде Кубат айыл өкмөтү баш коюшу менен ушул жерде чуркап жалпы иштерди кылып атасыздар. Баардыгыңыздарга рахмат. Мен эми Асан Акун ата жөнүндө сөз айтып койбосом болбойт го. Асан Акун ата 1911 жылы ушул жалгыз өрүктө туулган. Үйү болу Курманбек туруп атпайбы? Курманбектин үй бүлөсү. Ошол үйдө болуп жашашкан. Менин чоң атам Мамбет Акун агасы 1900 жылы туулган, 11 жаш улуу. 11 жашында 11-жылы Асан Акун ата туулганда Мамбет Акундун иниси Асан Акун болсун деп атын Асан Акун койгон экен. Тилекке каршы бат эле булар жетим калышып, анан үркүн кезинде Ак Шыйракка барып калган экен Асан Акун ата. Ошол кишини 1921 жылы баягы үркүндөн Кытайдан кайтып келгенден кийин агасы Мамбет Акун ата матка учкаштырып алып келип, бул Караколдо орус тузем мектеп деген болгон экен. Ошол жерге киргизиптир, жагы Асан Акун атанын орусча таза сүйлөп калган ошондон да. Анан 26-29 жылдарда крестьянская школа, дыйкандар мектеби деген жатак мектеп болгон экен. Ошол жерди бүтүптүр эмеге дара кезде 2 жыл 5 жыл эле болуп эле мектептер аяктай берген экен. Шарт ошондой болсо керек. Ал эми 1929-32 жылдарда Түп районундагы Светлый мыстагы жанагы айыл чарба техникумун бүтүп, ошол жерде Асан Акун ата мугалим болуп, ошол жерде окуу бөлүмүн жетектеген экен. Анан Комсомолдун Каракол окружкомуна кызматка чакырып, 32 жылы февраль айынан август айына чейин. А 33 жылы Нарында 8-чи атчандар дивизиясы турган экен. Ошол жердин штабына бул киши аскер кызматкери болуп барып кызмат кылган. 1936 жылы ошол жерден Ташкенттеги жогорку саясий аскердик окуу жайын окуп бүтүргөн. Бул кишинин аскер жолу менен кеткени ошондон улам да. Анан 38 жылы Мамбет Акун атаны эл душманы деп Караколдун түрмөсүнө камаганда, эми кыргыздар ошондо эле балекет экен. Чогулуп туруп көрүнгөн жака арыз жазган кишилер болгон экен. Тарбиялаган, жол көрсөткөн агасы эл душманы болуп түрмөдө отурса, силер Асан Акун Рысмендеевди кызматын көтөрүп атасыңар деп. Анан аскердик саясий кызматтан да четтетилип, анан бу жерге 38 жылдын август айынан 39 жылдын май айына чейин жалгыз өрүк мектебинде мугалим болуп, окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген.
Ошол эле кезде 30-жылдар мугалимдер жетпеген үчүн Барскон айылына барып таң куланып өксөлгөндө салганда куржунуна китеп дептерлерин салып атка минип алып Барскон мектебине кетишти. Каш карайганда кайра келип бу жалгыз өрүккө келип жумасына 6 күн болсо 4 күнү бу жалгыз өрүктө иштеп 2 күнү Барскондун мектебинде сабак берип жүргөн экен. Анан 1939 жылы август айынан май айына чейин иштейт. Андан кийин бияка Жетөгүз райондук большевиктер коммунисттик партиясынын партиялык кабинетинин жетекчиси болуп кызматка турупту. Андан кийин Жетөгүз райондук партия комитетинин пропаганда агитация бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштеген. Анан орусча билген тың киши экен, өзү көрүп атабыз, сүрөтүнөн деле байкалат. Анан Фрунзеге чакырылып, аскер иштери боюнча Кыргызстан коммунисттик партиясынын аскер иштери боюнча инструктору, аскер иштери боюнча бөлүмдүн начальнигинин орун басары, аскер иштери боюнча ЦКнын бөлүмүнүн жетекчиси болгон экен. 2 февраль 1941 жылы СССРдин Жогорку Советинин президиумунун чечими менен Кыргыз Республикасынын 15 жылдык урматына эмгектеги артыкчылык деген медаль менен сыйланган экен. А кезде Москва сыйлоочу. Март 1941 жылы Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин 3-чү катчысы болуп шайланган экен. Ал кезде согуштун асты болгон үчүн аскер иштери боюнча секретарь деп койчу экен. Кийин анан 70-80 жылдарда идеология боюнча секретарь болуп калбады. Анан ошону менен ал жерде иштеп секретарь болуп калган экен. Анан 22-синде согуш башталып кетип атпайбы 41-жылы. Анан 8 июлда фронтко жиберилген киши. Ошондо силердин атаңар, менин атам ЦКнын 3-чү секретары болуп турган. Ал кезде андай кыргыздар болгон эмес. Анан Белов деген командующий конный армия бар экен, Москваны, Смоленскти коргогон. Ошол атчандар армиясынын составында кавалериялык корпус бар экен. Ошол корпустун комиссары болуп полковник Ырысмендеев Асанакун бекитилгенде. Анан баягы 8 февраль 42 жылы атчандар баягы немистердин Тигр башка танкаларына каршы ат койгон кезде, а кезде шарт ошондой эле да, техника болбоптур. Анан бул киши 8 февраль 42 жылы эртең мененки саат 6-да окко учкан экен. Анан 30 жашында ушу СССРдин келечеги үчүн деп, Кыргызстандын эли жери могу жалгыз өргүндүн адамдары үчүн, ушулардын келечеги үчүн деп 30 жашында курман болгон. Анан силерге 92 жылы жалгыз өрүктүн мен элинен айланайын. Элим, силерге рахмат. Силердин колдогонуңар боюнча 92 жылы Асанакун Ырысмендеев атын ушу мектепке бергенсиңер. Силер 32 жылдан бери ошол атабыздын атын алып келатасыңар. Анан Садыр Нуркожоевдун, өкмөттүн, жергиликтүү бийликтин колдоосу менен момундай шаңкайган сонун типтүү мектепке дагы аты ошо бойдон калып атат. Ошого да биз ыраазыбыз. Мындан ары дагы келечегиңер кең болсун балдар. Ол жерде кызматта турган адамдардын ден соолуктары бекем болуп, карьералары өссүн. Жана Чыныбаева айтып кетпедиби? Бу жерде окуган мектептин балдарынын билими жогору болсун. Өзгөчө жанагы так илимдерди окуй көргүлө. Химия, биология, физика, математика дегендерге жакшы көңүл бөлө көргүлө. Ошол илимдер, ошол компьютерлер, программаны жазган компьютерлер. Келечек, Кыргызстандын келечеги, Жетөгүз районунун келечеги. Ушул жерде окуп аткан балдарга жана 250 балага ачылды деп атпайбызбы? Ушулардын ылайым келечеги болсун. Мен аксакал кишимин. Ошон үчүн бардыңарга жакшылык каалап, ушул мектебиңердин дуалы кең болсун, терезиси тең болсун. Төрүндө аксакал мугалимдер, жаш мугалимдер бири-бирине эри шаркак болуп, биздин
балдарга жакшынакай билим алып босогосунда жакшынакай жогорку окууга бир секилик менен өтө турган балдарды кыздарды тарбиялап чыгыңыздар. Бул жердеги 3 майрам менен дагы бир жолу куттуктайм. Эгемендиктин 33 жылдыгы, Кара Кыргыз автономиялык областынын 100 жылдыгы, анан жалгыз Өрүк айылынын Айзат баштаган, Максат баштаган, Турусбек Кубаттар баштап турган жалпы мугалимдер келечегиңер кең болуп ушул мектебиңерде жакшынакай 20 жыл 40 жыл балдарды окутуп өстүрөсүңөр. Бул өкмөт тарабынан, президент тарабынан берген жалгыз Өрүк айылынын тургундарына, келечекти муундарына берген жакшынакай белек, ушул белекти жакшынакай кылып күтүп тосуп алаңыздар. Рахмат, жакшы.